Yurttun mıhtı hizmetkeri, altının namının iyisi, çalgı yurt suygun talant Aziz Batırov. Abileceklerin apmalardan başlap, ana gül meselerisini uçatan Aziz Batırov olmayızlarına. Atasına bakkalı. Мен Азизбайдын биринчиден өтө бир кичпейил, өтө бир көп адамдан кезикпеген адамгерчилиги бар, бир асылдыгы бар азамат катары тааныйт элем. Келиңиздер, барыңыз билейинчи, бүгүн концерт бар. Бүгүн той. Бул концертти берүү үчүн аябай көп эмгек кылдык, аябай чуркадык. Дагы бир жолу жаңы чыгармалар менен тааныштыралык, шакирттерибизди дагы да алып чыгып, дагы да көрсөтөлүк деген жакшы ниеттер менен чыктык. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 85 жылдыгы төш белгисинин ээси Азиз Батыров болуп отурат. Biz 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Саламатсыздар, урматтуу Жылдыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Токтогул Сатылганов атында Кыргыз улуттук филармонияда турабыз. Азиз Батыров агабыздын Алга Кыргызстан аты жеке концертинде турабыз. Бул жердеги кызыктардын баарын чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, чоң рахмат. Кандайыңыз жакшыбы? Сон. Азизбайкенин концертине келип калдыңыз. Ооба, келип калдык бир сөзүн. Жакында болуп жатабы? Болгон деле жок, билбейм, жардардын алдын болот мүмкүн. Азизбайкенин кайсы чыгармасын жакшы көрөсүз? Бүгүн жүрөгүм каалап турат бир адамды деген чыгармасын аткарам. Ошолорду өзүм жакшы көрүп көп ырдачым. Ошондор дайындагам. Келиңиз, спойлер кылып бир азырдап койсоңуз. Жүрөгүм каалап турат, жүрөгүм каалап турат бир адамды, бир адамды. Көксөтүп көз жаш менен көргөнүмдү, сүйүндү мен азбекти албадымбы, көздөрүм көргөндү же көрбөгөндү, бир өмүр күтүп жүрөм бир адамды, бир адамды. Саламатсыздар, кандайсыздар? Саламатчылык. Эң сол, жакшы. Жакшы. Келиңиздер, анда элдик музыка дегенде эле эмнени түшүнөсүздөр?
эжем сыйрасын Салттуу музыка деген салттуу музыка деген бизде мынакей канча деген ата бабабызды канча деген кылымдардан жол басып келип устаттан шакиртке эч бузулбай мына азыркы биздин учурга чейин келген биздин керемет чыгармабыз өнөрүбүз дегендей Кудай буйруса мына биздин бир тууганыбыз инебиз таланттуу жигитибиз Азиз Батыровдун бүгүн Алга Кыргызстан деген чыгармачыл кечеси болуп атат. Буйруса мына азыр бисмилла деп ачып алдык. Ошондой эле болсун. Кудай буйруса биз ишенебиз. Азиздин концерти жогорку деңгээлде өтөт деп. Биз кызматта бүгүн. Ошо эми ийгилик каалайбыз. Эжем айтып кеткендей жогоруда сөздөрдүн баарына кошулабыз. Негизи Азиз Батыров биздин устатыбыз Роза Аманованын жалгыз бирден бир жалгыз дебейин, бирден бир эркек шакирттеринин бири. Биз сыймыктанган, анан биз Маржан тобу, анан эң башыбызда турган улуу эжебиз Мээрим эже баш болуп биз мына толкунданып чогуу кубанып турган учурубуз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Сизерге да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Жақсы рахмет. Ой, қауышқа жақсы. Кыргызстанга кантип келип алдыңыз жашоо? Жақсы жеттік, аман есен. Бүгін міне Азиз Батыровтың концертіне келіп, шығармашылығына бірге атсалысып жатқан жайымыз бар. Құтты болсын дейміз. Кыргызстанга бат-бат эле келип турасыз ба? Өте жиі келемін. Түрлі концерттерге, шараларға, мына салттық дәстүр негізінде орындалатын фестивальдерде жүремін. Азиз Батыров агайызды качандан бери тааныйсыз? 3 жылдан бері таныспын. Осы Қазақстанға келді. Сол уақытта бір үлкен салттық фестиваль болды. Сол уақытта өнер көрсетті. Содан бастап бірге танысып, осы шығармашылықты бірге әріптес, әрі дос болып, іні бауыр, аға бауыр болып жүрміз. Өнерде де, осы өмірде де. Анда бүгін қуаны менен келіп атқарған тұрбайсыз шығарманы? Әрине, бүгін сондай осы бауырымның шығармашылығын көріп, осындай жетістігін көріп, өте бір сондай қуанышты күйде тұрмын. Енді Азиз бауырыма тек сәттілік тілеймін. Өзі табиғаты жақсы адам, Азиздің бір көргенде адамды баурап алады, сондай адамгершілігі мол адам. Сондықтан тек қана сәттілік тілеймін. Соңынан еріп келе жатқан шәкірттері көп. Солар Азиздің атын шығарып, өзі де Қырғызстанның республикасының халық артисі болуына тілектеспін. Чоң рахмат, сізге де иеліктері қалайсыз. Рахмет. Біздің сұлулығын сондайтын бір керемет ән қабыл алыңыздар. Гауһартас. Kırgız eline öneri ve kızmaklısın деп берген апа-келіңізге 1000 alkış deydi. Bir yaşlak болчак деңіздер урматтуу. Бүгүнкү кештин жалпы көрүнү. Алиев тапсырмасы атасына баққылық деп кыргыздар. Мына сөйтіп Азиздин ел сүймөнчүлүгүнө ээ болуп атканы апа-келіңізден чоң кубаныч деп билебиз. Азиз Батыровдун концертинде көрүп жатасыз, жакпатабы, ошол боюнча айтып. Керемет. Мына таасирленүү деген чыгармачыл адамдарга сейрек жолугат да.
Мен Азизбайдын биринчиден өтө бир кичпейил, өтө бир көп адамдан кезикпеген адамгерчилиги бар, бир асылдыгы бар азамат катары тааныйт элем. Анан бүгүн атайы келип ошол сыпаттарын баалап отурсам, жөн эле бир билбейм, мен бир жүрөгүм толкундап. Эмнеге дебейсиздерби? Бул өзү биздин Кыргызстаныбызда төрөлүп өскөн, бирок түпкү өзүгүндө өзбек элибиздин кулуну болгонуна карабай, жанагы сөз султаны Алишер Набайынын урпактарынан десек де болот да. Анан өзү мынау бүткүл түркү дүйнөсүнө чейин бир чамынып, канатын кагып, ушу чыгармачылыкта сырттай билемин, мындай аракети күч жигит да. Бир ошону азыр мен азыр көрдүм. Мына комуз менен накта жандуу ырдоонун майын чыгарып ырдап атат, Мына дастандарды өзүнчө ачып берип атат. Эми ар бир чыгармага бул жашайт экен. Мау жөнөкөй эле обонду ырдап кое турган ырчы бизде көп, кургак эле үстүртөн эле ырдап кое берет да. А бирок ар бир обонго боек берип, анын ичиндеги кештесин, саймасын келиштирип ырдаган кишини ырчы десе болот да. Мына Азизге мен бүгүн ошондой баа берип таң калып отурамын. Мындай аткаруучуну, мындай чыгармачылыкка келген бир сейрек кездешкен феномен десек дагы туура болот. Азыркы кийинки учурдагы жаштардын арасынан эми комуз көтөргөн көп, албетте Кудайга шүгүр. Бирок эми комуздун техникасын караңыздар. Чертип атканда ар бир ырга техникасы өсүп кетиптир мунун. Бир башкача кылып жанагы Малик Аликеев дагы эске түшүп кетип атат. Эми көз тийбесин. Мына түркү дүйнөсүнө бекеринен чамынып, жанагы шуңкар куштай болуп сызып жүргөнүндө мандем бар экен. Азыр казак туугандар да келип чыкты го. Ошон үчүн Азиздин биздин мына түштүктө Ош жактын кулуну экенин билесиздер. Мына Айтажы Шабданова деген өзбек драм театрында илгери эжекебизди тааныйт элек. Өзбекстан өзбек кызы да ал дагы. Мына ошолордун жолун жолдоп келип туруп, бирок биздин Залкар кызыбыз Роза Манованын окуучусу болуп, окуучусу эле болуп койбой, баягы устаттан шакирт өтөт дегенди бүгүн көрсөтүп атат да. Мисалы да, баягы токпейил тартып жүрүп аткан ырчылар көп да бизде. Бул Азизди көрүнүп турат, ушунчалык эмгекчил экен, ушунчалык изденгич. Мына сахна дегенде жанын төшөп, ошонун ичинде Кыргызстаныбыз үчүн, кыргыз эли үчүн, кыргыз өнөрү үчүн тетияктагы жаткан биздин өзөгүбүздөгү мыкты чыгармаларды баарын кантип бу жерине түнөтүп, аны кайра Азиздин сезими менен, Азиздин жан дүйнөсү менен кайрып берип атпайбы элге. Саламатсызбы? Сиз дагы азыр толкунданып жаткан учуруңуз болуш керек. Кандай болуп атат концерт? Саламатсыздарбы? Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Буюрса концерт жакшы, кызыктуу кетти. Даярдыктар кандай болду? Канча күн даярдандыңыздар? Концертке жарым жылдай даярдандык. Чынын айтсам, акырындан даярданып, акыркы 3-4 айда уже катуу кириш башташтык да. Жолдошуңуз боюнча айта кетсеңиз, дегиле. Бүгүн өзгөчө бир концерт болуп атат да. Сизге жаккан сапаттарын эсептеп айта кеттиңиз. Жолдошум негизи эле биздин эле үй бүлөнүн башчысы эмес. Бул кыргыз элимдин чыгармачыл адамы, эки уулу. Негизи эле кыргыз элине эмгек кылайын, кыргыз элине салым кошоюн деген инсан. Бул кишинин чыгармачылыгын аябай жакшы түшүнөм. Бул концертти берүү үчүн аябай көп эмгек кылдык, аябай чуркадык. Дагы бир жолу жаңы чыгармалар менен тааныштыралык, шакирттерибизди дагы да алып чыгып, дагы да көрсөтөлүк деген жакшы ниеттер менен чыктык. Буюрса баардык эле сапаттар жагат. Сиздердин колдооңуздар менен ошо кыргыз элин колдоп турса эле ыраазычылыгымды билдирем. Чоң рахмат. Апалар отурбайбыз, улантабыз. Келиңиздер, барыбыз билебиз, бүгүн концерт бар. Бүгүн той. Бийди улантабыз. Агайын туугандар, ой рахмат. Үмүтай досторумна келиптир, бакта кесиптештер, баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат баардыгыңыздарга. Туугандар, араңыздарда менин күйөрманым атайын Турциядан учуп келиптир. Кол чалып кыздарчы, Азиза барбы кана? Мына Түркия. Чоң рахмат.
рахмат. Beş yılda bir berүүчү төсбелги ушу талантына таазим этип ушунун урматына сый көрсөтүп Азизге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Шакиев Нурланбек Тургунбековичтин атынан тапшырам. Кол жаулар болсун. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 85 жылдыгы төш белгисинин ээси Азиз Батыров болуп отурат. Саламатсыз, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы, рахмат. Сонун. Кандай болуп жатат? Толкунда болуп жатат? Аябай толкунданып атам. Ачыгы билесиздер, концерт берүү оңой эмес. Ошондуктан толкундандым чынында. Анан Азизбек, айтсаңыз, сахнага чыгар алдында сизден бир салттуу, бир өзүңүздүн кандай десем, сырыңыз барбы? Сахнага чыгарда эми ар бир ырчынын өнөр адамынын деги эле кайсыл бир профессия болбосун, ар бир адамдын өзүнүн сырлары бар. Менде деле албетте өзүм катып жүргөн, өзүм бирөөгө байкатпаган, айтпаган балким сырларым бар чыгар. Ырым-жырымдарыңыз демек. Эми ырым-жырымдар кылбайм албетте, бирок мындай ырдоо тарабындагы бир кандайдыр бир хитрость деп айтабыз, ошолорду колдонуп ырдаган аракет кылабыз. Салттуу музыка деген сиз үчүн эмне деги эле? Салттуу музыка бул менин жүрөгүмдүн түпкүрүнөн орун алган бир стиль. Бул салттуу музыканы мен жүрөгүм менен жакшы көрөмүн. Ошондуктан мен ушул багытты тандап алганмын. Ошол үчүн мен ар дайым салттуулукту, нарктуулукту сактап келе жатамын. Сиз сыйлыктарды алдыңыз, сыйлыктарга куттуктайбыз. Аябай сонун эмоциялар болуп жатты. Элдин колдоосу аябай сонун деңгээлде болду. Албетте, бүгүн ушинтип зал толуп келип, элдер кол чаап, менен бирге болгонуна биринчиден ыраазымын. Ушинтип өнөр адам ар дайым концертинде зал толуп, элдин ошол колдоосуна бөлөнсө гана бир мотивация алат, дух алат, ушундай бир жакшы сезимдер болот. Ошондуктан мен азыр бир башкача сезимдерге бөлүнүп аткан чагым. Чоң рахмат, анда концертиңизди ийгиликтүү аяктабаңыз. Чоң рахмат сиздерге да чоң ийгиликтер каалайм. Маданият Кыргызстан кызматкери Азиз Батыров. Жашасын Кыргызстан! 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 Ушугун чоң аплодисмент. Кыргызстан! Алга Кыргызстан! Кыргызстан! Жаша Кыргызстан! Сен өсөбөсүң. Чоңдай бол Кыргыздын жигиттери, чоң кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз үйрөткөн сени мени дейт. Мекенибизди дамтаган, мекенибизди даңазалаган Азиздей уулдарыңыздар көп болсун дейли. Азиз Батыровго бир кол чабуулар болсун айтылганда. Эмесе, ардактуу меймандар, кадырлуу коноктор, мына ушул бүгүн жалпыбыз Азиз Батыровдун кечесине күбө болобуз деп ушул жерге жыйылып келген элек. Ошентип соңуна дагы келип калдык. Ардайым асманыбыз ачык болсун, эл жерибизде тынчтык болсун. Үйүңүздөргө аман-эсен жетип алдыңыздар. Чоң рахмат.
Муну менен Азиз Батыров агабыздын жеке концерти соңуна келип жетти. Сиздер менен болгон мен Кулпунай Тыныбекова. Сак саламатта туруңуздар.